Монтип ооруп калдым мен. Чыдабай. Монтип грыжам пайда болду. Бул жеримде грыжа пайда болду. Колсун айлык көптүк күрсө бөл болот дейт. Ушул айымгаларды колдон келишинче көмөктөшөлү. Пересадка печени кылдыргыла тез аранын ичинде деп айтышты. Канчалык эрте кылдырсаңар ошончалык кызыңарга жакшы болот деп айтышты. Убакыт өтө тар. Кызымдын өмүрүн сактап калганга жардам сурайм сиздерден. Саламатсыздарбы? Менин атым Айнагүл, мен 3 баланын апасы болом. Азыркы учурда биздин үй бүлө үчүн өтө оор убакыт болуп жатат. Кичинекей кызым Шахриза 20 февралда 2 айга толду. Биз диагнозун 8 февралда билдик. Атрезия желчевого врачтар заключение чыгарып беришти. Больницага жаткан жокпуз, врачтар лечение кыла албайбыз, бул лечение болбойт, только операция эле жардам берет силерге, пересадка печени кылдыргыла тез аранын ичинде деп айтышты. Канчалык эрте кылдырсаңар ошончалык кызыңарга жакшы болот деп айтышты. Убакыт өтө тар, убакытыңарды больницага жатып коротпогула деп бизге врачтар ошентип айтышты. Бул операция тилекке каршы бизде Кыргызстанда жасалбайт, чет өлкөлөрдө эле жасалат. Баасы биз үчүн өтө оор болуп жатат. Көп адамдардын жардамы менен анан үйүбүздү да сатып биз бир нече акча чогултканга жетиштик азыркы убакытта. Анан дагы бир 10 000 доллардын тегерегинде бизге операцияга акча жетпей жатат. Сиздердин колдоо сурайм. Кайрымдуу элим, сиздердин колдооңуздар, сиздердин жардамыңыздар керек болуп жатат бизге азыркы учурда. Кызымдын өмүрүн сактап калганга жардам сурайм сиздерден. Сиздердин колдооңуздарга аябай азыр өтө муктажбыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Темирбаева Нуржамал. Бир баланын энесимин. Жалгыз бой. Ушул 2009 жылдан бери Аллахым мага сыноону берип коюптур. Гепатит Б, Д деген оорусуга чалдыгып, ушул күнгө чейин лечение алып келип жүрөм. Врачтар мени Индия мамлекетине барып, бооруң алмаштыр дегенден сиздерге кайрылып отурам. Ага акча көп кетет экен. Ошого кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Мага жардам берип коюңуздар. Ушул бир балам үчүн аман калай. Монтип ооруп калдым мен. Чыдабай. Монтип грыжам пайда болду. Бул жеримде грыжа пайда болду. Сиздерден жардам сураймын. Ушул баламдын бактысына аман болоюнчу, алардын да Ассаламу алейкум достор, көрүшкөнүмө кубанычтамын. Эми азыр Кыргызстанда ушундай боорун алмаштырган муктаж көп адамдар бар. Алардын катарын Нуржамал айым толуктайт. Колсун айлык көптүк күрсө бөл болот дейт. Ушул айымгаларды колдон келишинче көмөктөшөлү. Мен ойлойм, буюрса көпчүлүк менен биз бул дартты жеңип чыгабыз деген үмүттөмүн. Кайрымдуу болуңуздар, жардам берели.